Кутмандуу кечиңиздер менен акыркы кабарлар YouTube каналынын көрүүчүлөрү Кыргызстанда болуп жаткан коомдук жана саясий жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Жапаров жалаң жакшы жаңылык уккусу келет. The Diplomat басылмасынын Борбор Азия боюнча аналитиги Кетрин Пуз жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаровдун жаман кабарларды орус тилинде жарыялоо сунушун талдады. Акылбек Жапаров 2004-жылы Грузиянын президенти орус жана англис тилдеринде өлкөсү тууралуу негативдүү жаңылыктарды жазбоону сунуштаганын мисал келтирип, орус тилиндеги өлкөнүн аброюн түшүргөн кабарларды азайтууну сунуштаган. Эгер туристтерди өлкөгө тарткыбыз келсе, жаман кабарлардын орус, англис тилинде жайылуусуна бөгөт коюшубуз керек, деди ал. Бул сунуш жергиликтүү медиада бир топ талаш тартышты жаратты. Депутат балким туристтерди тартууну көздөп жаткандыр. 2012-жылы Кыргыз бийлиги чет элдиктерге визасыз кирүүгө уруксат бергенден бери туристтердин агымы көбөйдү. Бул мыйзамды 2020-жылы дагы 10 жылга узартуу каралууда. 2017-жылы Кыргызстанга 1,3 миллион чет элдик келип кеткен. 2011-жылы чет элдик туристтердин жалпы саны 800 миңден ашкан эмес. Депутат ойлогондой жаман кабарларды жашыруу менен туристтерди тартуу кыйын. Андан көрө инфраструктураны оңдоп, ар түрдүү бюрократияны азайтып, туристтерге жаңы таасирлерди тартуулоо менен бул тармакты жандандырса болот деген ойдо Кетрин Пуз. Маалымат булагы Азаттык. 1 декабрь күнү Ысык көл районунун Жаркынбаев айылында жанын кыюуга аракет кылган 18 жаштагы кыз ооруканада жатат. Бул тууралуу Ысык көл облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Усубакуновдун айтымында сүйлөшкөн жигити кайтыш болгондон кийин кыз өз жанын кыюуга аракет кылган. Мойнуна жип илип жаткан маалда чоң ата чоң энеси көрүп өлүмдөн алып калышкан. Андан соң кыз Чолпон Ата шаарындагы Ысык көл райондук ооруканасына жаткырылган. Маалымат булагы Назар News. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевдин оруч жарандыгы тууралуу маалымат буга чейин интернетте тараган. Парламенттин 22 ноябрдагы сессиясында КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина да анын кош жарандыгын текшерип чыгууну сунуш кылган. Ош шаардык башкармалыгынын басма сөз катчысы Азамат Абсатаров мэр Орусиянын жарандыгын алган эмес деп билдирген. Эске сала кетсек, Кыргызстандын мыйзамы кош жарандуулукка уруксат бербейт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамынын 22 беренесинин 5 пунктунда башка мамлекеттин жарандыгы бар кызматчы, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчи кызмат орундарын ээлегенге укугу жок. Маалымат булагы Назар News. Астананын жаштар маслихатынын 7-чакырылышынын депутаты Динагүл Тасованын кийген кийимин казакстандык интернет колдонуучулар катуу сынга алды. Бул тууралуу Спутник Казакстан сайты жазды. Депутат Fashion Night Астана иш-чарасында подиумга Дана Дүйсенбиева мода үйүнүн кийимдерин кийип чыккан. Үлбүрөк кийимдин көкүрөк тарабы эч нерсе менен жабылган эмес. Дизайнерлердин ою боюнча бул көйнөк көкүрөк тарткычы жок кийилиши керек. Социалдык тармактын колдонуучулары эки топко бөлүнүп, биринчиси депутатты колдосо, экинчилери аны уят сыйтты унуткан неме деп сынга алышкан. Депутат өзүнүн Instagram баракчасына чыгарган сүрөтүндө төшүн быйтыкча менен жаап койгон. Динагүл Тасова Арменияда өткөн КМШ топ модели 2018 сынагына катышкандан кийин белгилүү болгон. Бул конкурста тажы тагынбаганы менен медиа модель намын алган. Астананын жаштар маслихаты коомдук уюм катары каттоого алынган. Депутаттардын жаш курагына чектөө коюлуп, 16 жаштан 29 жашка чейин деп белгиленген. Алар айлык албайт, кеңсеси да жок. Жаш депутаттар өздөрү шайланган окуу жайларда түрдүү иш-чараларды уюштуруп келет. Маалымат булагы Спутник Кыргызстан сайты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү Джорджи Кинлай менен анын өлкөдөгү миссиясы аяктаганына байланыштуу жолугушту деп маалымдайт өкмөттүн басма сөз кызматы. Жолугушуунун жүрүшүндө өкмөт башчы адамдардын жашоо деңгээлин жана тамактануусун жакшыртууга, айыл чарба продукциясын өндүрүүгө жана кайра иштетүү натыйжалуулугун камсыздоого көмөктөшүүсү, ошондой эле айыл жергесиндеги райондорду өнүктүрүүнү жана айыл тургундарын жашоо шартын жакшыртуудагы өбөлгөсү үчүн мейманга ыраазычылык билдирди. Премьер-министр өлкөбүздөгү маанилүү долбоорлорду каржылоо жана техникалык көмөк көрсөтүү үчүн донорлордун күч аракетин мобилизациялоодогу ФАОнун өзгөчө ролун белгилеген. Ошондой эле Джорджи Кинлайга мындан аркы ишине ийгиликтерди каалап, аны энчилүү саат менен сыйлады. Маалымат булагы Турмуш Кейжи.
Бишкекте жасалган бешбармак май айынын аягында Гиннестин рекорддор китебине кирген болчу. 1 тонна бешбармактын Гиннестин рекорддор китебине киргенин тастыктаган расмий сертификат тапшырылды. Бул тууралуу уюштуруучулар билдирди. Алардын айтымында сертификатты тапшыруу аземи Бишкектеги соода борборлорунун биринде калың элдин катышуусу менен өттү. Белгилей кетсек, быйыл 11 мартта 1 тонна бешбармак 110 метр чучук жасалып, Гиннестин рекорддор китебине кирүү аракети болгон. Натыйжада бешбармактын салмагы пландалгандан ашып түшүп 1464 кг чыкса, ал эми чучук 117 кулачты түзгөн. 25 майда бешбармак Гиннестин рекорддор китебине киргени маалым болгон. Ынтымак мелдешинде баш байгеге Талас районунун көкбөрүчүлөрү ээ болду. Таластын Манас районун жеңип алган Чүйдүн Жайыл району 3-орунду ээледи. Аккулуу ат майданында өтүп жаткан Чүй Талас ынтымагы көкбөрү турниринде Талас районунун улакчылары баш байгени багындырды. Финалдык беттеште Талас областынын Кара Буура райондору кескелген. Айгышкан беттеш 6-3 эсеби менен жыйынтыкталды. Ал эми Таластын Манас районун жеңип алган Чүйдүн Жайыл району 3-орунду ээледи. Ынтымак мелдешинде эки облустун 4 районунан 8 команда чыгып күч сынашты. Таластан Манас, Кара Буура, Талас, Бакаята райондору жана Чүйдөн Жайыл, Аламөдүн, Сокулук, Токмок райондору команда курап келген. Буга чейин ушундай эле турнир Таласта өтүп, баш байгени Сокулук командасы уткан. Байгелер төмөндөгүдөй бөлүштүрүлдү. 1-орун 200 000 сом, 2-орун 150 000 сом, 3-орун 100 000 сом, 4-орун 80 000 сом. Ушул эле турнирдин аркагында өткөн ардагерлердин кармашында дагы Талас областынын командасы жеңүүчү болду. Семеновка айылына жакын жерде унаа 2 аялды коюп кетти. Жол кырсыгы бүгүн 2 декабрда саат 21:00 чамасында болгон. Ысык Көл областындагы Ананёва менен Семеновка айылдарынын ортосунда Субари Форестер үлгүсүндөгү унаа 2 аялды коюп кетти. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү кабарлашты. Алардын айтымына караганда, жол кырсык бүгүн 2 декабрда саат 21:00 чамасында болгон. Милиция кызматкерлери унаа 2 аялды коюп кеткенин айтышкан. Жабыркагандардын абалы азырынча белгисиз. Спутник KG.